Рахмат, мен бардык суроолорго жооп алып атабыз. Мынакей, менин үйүм 2021-26 мамлекеттик программа боюнча айда Бешен Алиевна. Сиздер маалыматты илиппи же бир жерге тактап койсоңуздар, себеби бизден сурагандар көп болуп атат да. Мурдагыдай азыр банктан албай калды, туурабы? Банктан берилбей калды да. Башка каалаган жеринен квартира албай калды. Ошондо сиздер азыр кайсы очередность менен берип атасыздар да, кайсы тизме менен берип атасыздар? Азыркы убакта биз жанада айтып кеттик, КФW аркылуу региондордо берилип атат. Кандай? КФW Германиялык өнүктүрүү банкынын каражаттарынын эсебинен региондордо, Бишкек менен Ош шаарынын тышкары региондордо. Жок, квартираны айтып атам. Азыркы курулуп жаткан квартираны кайсы тизме менен же кайсы очеред менен берип атасыз? Кезекте турган бизде сайтта бар, кезекте турган жарандардын списоктору бар. Ошол списоктардын негизинде биз жана квота кылып бюджеттик тармакта иштегендерди, жана социальный ипотека, жана квартирага тургандарды эле автоматически алып өтүп атабыз деп айтпайсызбы? Ошондойбу? Ооба. Баягы мурдагы квартирага очередке тургандарды автоматически бияка өтүп атат. Автоматически өтүп атышат. Рахмат, бул боюнча түшүнүктүү. Мен курулуш компаниясына суроом бар эле да. 24-28 этаж деген бизде өзү кандай сейсмоопасный зонада? Кыргызстрой инвест алардан жок. Саламатсыздарбы? Проектировщиктерден биз ошол үйлөрдү проектин жасап. Өзүңүздү тааныштырып коесузбу? Мен Кутманалы Карабаев, архитектор. Да, туура айтасыз, 24 этаждуулар бир аз болсо да бар шаарда, бирок 28 этаждуулар. Кечиресиз, бу жерде депутаттар тактап коебуз дейт. Сиз кайсы архитекторсуз же кандай? Башка архитекторсузбу? Кайсы шаар? Башка архитектор, ошол Кыржети неменин Маликовадагы проекттин кылып жаткан проектный организациянын главный архитектор проекта. Сиз мамлекеттиктеби? Мен сизге суроо бердим да, 24-28 этаж деген бизде кандай сейсмоопасный зонабызда биз эми тоолуу районго киребиз. Бизге туура келеби, туура келбейби? Туура келет, ошого жараша эсептери чыгарылып атат, ошого жараша конструкция чечилип атат. Мен ушуга айтсам, сиз өлкө катсаңыз, сиз мамлекеттик ишканадансызбы же кандай? Жок. Сиз жеке частный компаниябы? Частный компания, бирок биз аркылуу проект жүрүп атат да, проекттин баарын биз жасап атабыз. Кандай гарантия бере аласыз? Султан Бадыршевич, аз кеземе кетели. Эсер нышан. Жок, сиз эмненин негизинде анда бизде жарайт деп атасыз, 24-28 этаж деген бизде туура келбейт менимче. Проекттин негизинде, проект бүтүн Кыргызстанда действующий нормаларына ылайык жасалган, өтө жогорку деңгээлде. Бизде норма бар, ушундайбы? 24-28 этаж деген бизде курулса, сейсмоустойчивый болот деген норма барбы? Кабыл алынганбы архитектурада? Андай норма жок. Норма бар үчүн, бардык эле жүйө үчүн бирдей эле норма. Ошонун эсеби кандай жерде геологиясы кандай, ошо геологиясына жашаа кандай конструкция менен жасалат. Анын бардыгын 24-28 эмес, 30-40-50 этаж кылса деле жасалат. Ошондой эле болуп келет. Алматыда эле ошол, биздикиндей эле сетмиште, Стамбулда деле 100 этажга чейин курулуп атат. Анын эсеби бар, эсеби менен бардыгы боло берет. Бул ошол бүгүнкүгө ошо Кыргызстрой инвест келиш керек эле да. Бизде суроолор бар эле. Анан азыр мынантип ар ким жооп берген туура эмес. Руслан Сатылганович, мына ушундай 1,5 деген пайыздар эми безболезненно да, алса болот. Мен бул долбоорду колдойм.